Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн ушул дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда коронавирус боюнча болуп жаткан абалды көрүп, унчукпай тура алган жокмун. Эми бүгүн ушул телевизордон көрүп калдым. Жогорку кеңештин жыйыны болуптур. Ушу коронавирус боюнча суроо берип атат. Эмне себептен биздин врачтарга коронавирус жугуп атат деп бир депутат суроо берсе, ага биздин министр жооп берип атат да. Биз комиссия түзгөнбүз. Ошол комиссия бир жумадан бери жумуш алып барып атат. Эми анын жыйынтыгы боюнча биз дагы беребиз маалымат дейт. Эми ушул бир жума жасачы ишпи? Бүгүн коронавирус саат сайын дүйнө жүзүндө секунда сайын көбөйүп атат. Бир жумадан бери иш алып барчы иш эмес да бул. Бир күндө бүтүрчү, бир саатта бүтүрчү иш да. Эми мунун жообу билинип эле турбайбы эмне себептен врачтарга жугуп атканы. Средства защита жок же начар. Аны эртерээк аныктап жана кардиналдуу чараларды көрүш керек да. Мобилдүү иш алып барбасак, ар бир секунда сайын биз уттуруп атабыз. Ар бир секунда биз үчүн кооптуу. Ар бир минута биз үчүн бирөөнүн жашоосу, бирөөнүн өмүрү болушу мүмкүн. Ар бир больницаларга дезинфекция кылуучу кабинкаларды орнотпойсо болбойт беле. Ошол себептен жугуп атат да. Туурабы? Маска жок деп чыгып атышат. Башка респираторлор жок деп атат, жана кийимдери, защитный кийимдери, очкилери жок балким. Биздин врачтарга аябай көп жакшы жардам бербесек болбойт, себеби дегенде алар фронтто. Бияктан болсо биздин бийлик, биз тыл болуп аларга жардам беришибиз керек да. Ошондо бирдиктүү гана иш алып барганда гана бул ооруну жеңбесек, антпесе жеңе албайбыз. Эгерде мен туура эмес сүйлөп алсам, же тескеринче сиздер туура эмес түшүнүп алсаңыздар, алдын ала мен кечирим сурайм.